Увуду Лондон, BBC, саламатсыздарбы? Эл аралык спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Мен Акчулпон Койчиева. Беттери чүмбөттөлгөн куралчандар Францияда сатирикалык журналдын кеңсесине кол салып 12 кишини атып өлтүрдү. Азербайжанда адам укуктарын коргоочулар кысымга алынууда. BBC өкмөт камап койгон активисттердин жакындары менен баарлашты. Ливанда жаш балдарды жарылбай калган миналар менен бомбалардан сактанууга үйрөтүп жатышат. Парижде карама-каршылыктуу басылмалары менен белгилүү Шарли Эбдо сатирикалык журналынын кеңсеси аткылоого алынып, 10 журналист, 2 полиция каза тапты. Андан сырткары 10 киши жаракат алды. Куралчандар качып кетишти. Француз президенти Франсуа Олланд чабуулду ашынган мыкаачылык деп атады. Париждин жүрөгүндөгү террор. Жүзүн жашырган, оор куралданган кишилер эртең менен Франциянын баш калаасынын так ортосундагы имаратка кирип келип ок чыгара башташкан. Андан кеминде 12 киши мерт кетти. Көбү жаракат алды. Жардамга шашкан полиция да бутага алынды. Социалдык түйүндөргө драманы көрсөткөн видеолор чыкты. Коңшум имаратта куралчан адамдар жүрөт дегенден бардык эшиктерди бекиттик. Бир нече мүнөттөн кийин автоматтан ок атыла баштады. Согуш таласындай сезим калтырды, дейт күбөлөрдүн бири. Шарли Эбдо аттуу сатирикалык журнал буга чейин да чабуулга кабылган. 3 жыл мурда Мухаммед пайгамбардын карикатурасын жарыялаган журналдын бир кеңсесине күйүүчү май куюлган бөтөлкө ыргытылган. Соңку чабуулдан кийин президент Франсуа Олланд улуттун атынан билдирүү менен чыкты. Бул жапайычылыктын жеткенчеги, гезит деген сөз эркиндиги дегенди билдирет. Бул Францияда өз идеяларын, коргояларын көрсөтүүгө аракет кылган журналисттерге каршы багытталган иш. Куралчандар уурдалган унаа менен качып кетишти. Аларды издөө дале уланууда. Азербайжанда адам укуктарын коргоочулар өткөн жылы бир катар кыйынчылыктарга туш болду. Көрүнүктүү активисттер камакка алынып, абакта жатышат. Өкмөт Азербайжанда Азаттык радиосун жаап салган. Эми бийликке сын айта алчу маалымат каражаттары дээрлик жок эсе. Камакка алынган айрым ишкерлердин жакындары менен BBC жолугуп келди. Жума күндөрү Алиевтер көнгөн адат менен абакка шашат. Алар 5 айдан бери тергөө абагында жаткан атасы интигамга тамак жеткиришет. Аны абакта көрүү оңой эмес. Ден соолугу мүнөт сайын начарлап жатат. Ал уйкусуздуктан жана баш оорудан жапа чегүүдө. Интигам Алиев бир нече соттук ишти Европалык сотко жеткирген. Азербайжан өкмөтүн ачык сындаган беделдүү адвокат болчу. Ал жайында салыктан качты деп айыпталган. АКШда негизделген Азаттык радиосу да бутага алынып, декабрь айынын башында ишин токтотту. Иликтөөчү журналист Хадижа Исмайлова камакка алынды. Анын кесиптештери өкмөт журналисттин оозун басууну каалаганын айтышат. Сөз эркиндигин же өз укугун, же сиздин укугуңузду коргойм дегендер камалып жатат. Бул интервьюдан кийин бийлик радиону жаап, кызматкерлерди суракка алууда. Азыркы Азербайжанда башкаруучу элитаны колдогондор гана жыйынга чогула алышат. Маселен, жакында миңдеген адамдар улуттук лидер Гейдар Алиев дүйнө салган күндү белгилөө үчүн топтолушту. Анын династиясын уулу Илхам улантып келет. Өкмөт мунайга бай экенине сыймактанарын айтып, чет өлкөдөн колдоо алган сынчылар туруктуулукка шек келтирет дейт. Көп учурда адам укуктары маселеси саясатташып кеткен, саясий максатты көздөйт. Айрым топтордун укук коргойбуз деген шылтоо менен Азербайжандын ички ишине кийлигишкени өкүнүчтүү. Алиевтер абактагы интигамды көрүп чыгышты. Алар азыркы Азербайжанда адам укугун коргоо кылмыш болуп калганын сырткы дүйнөгө жеткиргиси келишет. Сиздер көрүп жаткан BBC кыргыз кызматы күндүн башка кабарларын көрөлү. Индонезияда AirAsia компаниясынын кыйроого учураган учагын издөө тобу учактын арткы бөлүгү Ява деңизинде жарым жартылай көмүлүп жаткандыгын билдирди. Демек анын ичинен учактын маалыматтары жазылган кара кутуларын табууга мүмкүн деп айтылууда. 162 киши бараткан учак мындан 11 күн мурун жоголгон эле.
Нефтинин баасы дагы төмөндөдү. Мунайдын эталондук маркасынын баасы 2009 жылдан бери биринчи жолу баррелине $50 жетпеген баада сатылды. Күйүүчү май дем алыш күнкүгө салыштырмалуу 10% арзан сатылып жатат. Мунайды өндүрүү суроо талаптан ашып жаткандыктан баалар дагы төмөндөт дейт эксперттер. Нефти өндүргөн өлкөлөрдүн уюму өндүрүштү кыскартуу сунуштарын четке какты. Еврозонада инфляция терс багытта жүрүп, декабрь айында баалар 0,2%га арзандады. Бирдиктүү валюта колдонгон мамлекеттер дефляцияга туш болот деген кооптонуулар бир топтон бери айтылып келаткан. Мындай абал экономиканын алсыздыгын күчөтөт. Баалардын төмөндөгөнү мунай заттын баасынын түшкөнүнө байланыштуу дейт адистер. Америкалык астрономдор шарты жердикине окшош болгон жаңы 8 планетаны аныкташканын билдирди. Алар НАСАнын Кеплер деген телескопу аркылуу көрүнгөн. Бул планеталар жер сыяктуу таштуу, аларда океандар бар деп болжонууда. Буларда жашоо мүмкүн экенин аныктоо татаал, бирок сөзсүз изилдениши керек дейт окумуштуулар. Ливандын түштүгү соңку 10 жылдыктарда бир катар чатактарга күбө болду. 2006 жылы Израиль менен Хизбалла ортосундагы согушта эле орто эсеп менен 4 миллион топтош же кластер бомбалары ташталган. Жарылбай калган бомбалар жаш балдар үчүн өтө кооптуу. Алар менен ойноп каза тапкан же майып болгон балдар көп. Эми балдарды жарылбай калган бомбаларды аныктоого үйрөтүп жатышат. Түштүк Ливан жер талаштан улам дүйнөдөгү эң айгышкан күрөш жүргөн аймактардын бири. Миналарга каршы топ үчүн бул жарылбай калган бомбалардын мекени. Булар окуучуларды топуракка катылган мина жана бомбалардан алыс болууга үйрөтүү үчүн чек арадагы мектепке келишти. Бул багытта миналарга каршы топко жаңы ыкмалар жардамга келүүдө. Алар клоундар. Чек арасыз клоундар өспүрүмдөрдүн көңүлүн бурдуруп, башкы билдирүүнү жеткирүү менен алет. Куудул маскарапоз делгени менен бул өтө олуттуу иш. Ливандын түштүгүндө жарылбай калган бомбалар толтура. Балдар аларды таап алып каза тапкан жана жаракат алган учурлар бар. Клоундор аларды бомбаларга жакындабай, дароо армияга кабар берүүгө үндөөдө. Өзгөчө балдарга бир нерсени үйрөтүүнүн жакшы жолу аны күлкүлүү кылуу. Клоундордун сөздөрү көбүрөөк эсте калат. Класста отургандан айырмаланып, алар клоундун айткандарын көпкө чейин талкуулап жүрүшөт. Эгер күлкүлүү сабактар ийгиликтүү аяктаган болсо, көп өспүрүмдөрдүн өмүрү сакталып калмакчы. Эми спорт жаңылыктары. Футболдо Ливерпулдун капитаны Стивен Жеррард эгерде клуб өткөн жайда контракт сунуш кылса, кетпейт болчумун деп билдирди. Ага ноябрь айында жаңы келишим сунуш кылынган, бирок Жеррард Ливерпулдагы 25 жылдык ишмердигин токтотуп, америкалык LA Galaxy тобуна өтүүгө камынууда. Теннисте дүйнөдө 12-чи ракетка саналган француз Жо Уилфрид Сонга травма алып, ушул айда өтө турган Австралиялык ачык чемпионатына катышпай кала турган болду. Андан тышкары Рафаэль Надал дагы мыкты даярдыкта эмес окшойт, ал Катар ачык мелдешинде германиялык Майкл Беррерден утулуп калды. Надалды жеңип алган Беррер дүйнөлүк теннис рейтингинде 127-орунда турат. Бокс боюнча оор салмактагы мурунку дүйнөлүк чемпион Мухаммед Али дарылануу курсунан кийин бейтапканадан чыкты. 72 жаштагы Али Паркинсон иллетинен жабыркап келет. Ал 3 апта мурун пневмонияга кабылды деп ооруканага жаткылган болчу. Жаңылыктардын соңунда Бразилиянын түштүгүндөгү бир укмуш окуяны көрө кетели. Чакан компаниянын кызматкерлери күнүмдүк иши менен алек болуп отурушканда кеңсесине бир унаа урунуп сүздү. Тилекке жараша унаанын айдоочусу жана кеңседе иштеп жаткандар жабыркаган жок. Көрсө, унаа сыртта башка бир машина менен кагылыша кетип, кеңсеге урулуп келген экен. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kыргыз.com сайтыбыздан жаңылыктарды угуп, радиосу дагы уксаңыздар болот. Лондондогу командабыздын атынан жаңылыктарды көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Бирүүнү алып барган Акчылпон Койчиева, саламатта болуңуздар.